Арбаңызда туугандар, мына силер менен улантабыз. Бүгүн Жаангер Кожо деген каарман бар Манаста. Ошол Жаангер Кожо жөнүндө айтып берейин. Жаангер Кожо ошол элге билим илим таратып жүрүп, 850 жыл жашадым деп өзүн тааныштырып атат да. 850 жыл жашадым. Анан ушул адамзатка илим таратып келатып, ошо Кебилстандан Мамбайды көздөй баратканда, азыркы сөз менен айтканда Афганистандан Индияны көздөй, Мумбайды көздөй барат, ошак жакты динге ислам деп баратып, анан кийин Нес карага кармалып калат да. Бул каарман айтып атат, мен Ибрагим дин баласымын дейт. Ибрагимдин баласымын. Иса пайгамбарга 40 жыл кызмат кылганмын. Андан кийин Мухаммед пайгамбардан, Мустафадан бат алганмын дейт. Мындай жалпылап айтып келгенде бул диндердин баары бири-бирин улап келаткан, ошо диндердин баарын. Анан 850 жыл жашадым деп атат. Ошол келатып, анан илимди таратып жүрүп, ошол Нес карага жолугуп, анан кийин Нес кара кармалат да, бул кишини кармалат. Анан бул кишинин ошо аялы болот, 15 жаштагы баласы болот. Ошонун баарын Нес кара өзүнүн канын алып барып Кырмышага берет. Кырмышага карап туруп, бул экөө каарып калыптыр, буларды эмне кылмак элем, силер кете бергиле. Бирок мындай карасам, мага кол салчудай экенсиңер, жамандык кылчудай экенсиңер. Мен силердин кепилдик катары ушу балаңарды алып калам дагы, өзүңөрдү бошотом. Кайда барсаңар анда баргыла. Балаңар менде калат деп, анан баласын алып калат. Баласынын аты Билерик. Анан ошо Билерик алып калып, өзүнүн кызматына койгон жеринен баштап окуп берейин. Балаң мында калсын деп, башкаларың барсын деп, Нес кара айткан сөз менен, нече түрлүү эс менен Кырмышка баланы алганы, 12 баланы кызматына салганы, отун жагып, суу ташып, ошондо бала калганы, бала үчүн зарланып, Байкуш Кожо арданып, көзүнөн жашын тыя албай, аманат жанын кыя албай, энеси ыйлап кайгырып, эркесинен айрылып, боздоо ыйлап кайгырып, ботосунан айрылып, баласын таштап кете албай, башка шаарга жете албай, кум биябан бир чөлдө, курду дүкөн бир жолго. Барып келип тургандан баламдын уксам жайын деп, мекен курду жай салып, бекер жолго жайланып, ээн тала эрме чөл, табылбаган жалгыз эл. Күн чыгыш чагы кайып бел, Кудайдан тилеп зарланды, кум биябан талаада куруп дүкөн жайланды. Куп тилеги жеткен соң, кудук берди кудурет, ар качандан бир качан ага түшүп токтолот. Ага кусур айткандан адам уулу болгондор азыр да өлүп жок болот. Эригип Кожо бир күнү эрмекке карап олтурса, 2-3 келди көгүчкөн. Ошо кудук суусунан чөлдөгөн экен көп ичкен. Көгүчкөн сууну көрүптүр. Көп чаңкаган кептерге баарына кабар бериптир. Сан жеткис көгүчкөн жана келип конуптур. Жалгыз жаткан Жаангерге жакшы эрмек болуптур. Жан катары кептерге санат жеткис толуптур. Күндө Кожо жем чачып, көгүчкөндү багыптыр. Ошол үйдү бакалап, уялардан салыптыр. Ошол жердин өзүндө 7 жылы калыптыр. Аңдабайдын ааданы, акыр заман адамы, насип айдап туз буйруп, барып көрсөң сен аны, күндүн көзүн байлаган, көптүгү курттай жайнаган, көгүчкөндү көрөсүң. 2 булуң болсо да бирөөнү жем алып, көгүчкөнгө бересиң. Эгер бербей өткөнүң, бир баланы көрөсүң. Эгер аман калганың, ат тонуңдан айрылып, анан элин көрөсүң. Анык кусур кылгандар, эч болбосо ажалдан өлүү күн мурун өлөсүң. Деп ошентип Жаангер Кожо
аш жерде отуруп калат. Анан жаратканга жалынып баласын тузактан чыгарып алайын деп ыйлап жатып атып, анан кийин ошол Кудайга үнү жетип, жараткан Кызыр атаны жөнөтөт Жангир кожого. Жангир кожого келип, анан Кызыр ата айтат: "Ушу Кыргызда Кошой деген жигит бар. Ошого барсаң, сенин уулуңду ошол жигит чыгарып берет. Сенин балаңды куткарчу киши ошол. Сен ошого барып, өзүңдүн ыраазычылыгыңды билдирип, анан кийин ошол кишиден сурансаң, ошол киши барып чыгарып берет" дейт да. Анан Кошой атага кезигүү болот. Ошо Кошой ата ар кайсы амалдарды жасап, ар кайсы эмелер менен барып, анан кийин билерикти чыгарып алат. Ушул жерде Жангир кожо билерикти негизи пайгамбарлардан келаткан мурасты Кошой атага өткөзүп берет. Жаангирден алган кемерди белине кошой сал деми. Ал кемер жайын айталык, аз гана сүйлөп тарталык. Азиретти Исактан келген экен узактан. Ысмайылдан калыптыр, мусулмандын аяры, мурунтан белге чалыптыр. Мындан Мусага калыптыр, мындан кийин жанада калган экен Ыйсага. Карап көзүн санап ал, канча болду кысабы. Исадан жаанга калыптыр, баба өмүр дагы аяр. Белге буда чалыптыр, капырга караан салыптыр. Азирет ал өткөн соң бабадан жаанга алыптыр. Баласы үчүн жаангер кордук көрбөс Кошой деп, бантка түшсөң бошоор деп, жөнөтөр да Кошойго колуна берген ошого. Белиңе бекем чаласың, эгер өзүң кысылсаң, 60 бакса дубалдан аттап өтүп аласың. Караңгы түндө от болуп, дүркүрөйсүң жанасың. Көрүнбөйм десең көрүнбөй, кайып болуп каласың. Ар сүрөткө кирем деп, көөнүңө алсаң ошону айтканың болуп аласың. Деп ошол пайгамбарлардын мурасы, бул жерде көп пайгамбарлар саналып атат. Ошол пайгамбарлардын мурасы, мындайча айтканда, илим ошол Кошойго, Кошой атага өтүп атат. Мурункусунда Сабага келип Манаска аманатын өткөзүп берген пайгамбардын бул жерде негизи эле диндерде болгон касиетти, диндеги илимдерди, мындайча айтканда, өзөктүү илимди Кошойго өткөзүп берет. Эми ушул окуялардын баарын чечмелеп көрсөк, бул негизи билерик деген ким? Кыргызда билерик деген бул атадан балага калган мурас. Мындайча айтканда, энеден кызга калган баалуу колго таанган билерикти билебиз. Мындайча айтканда, бул энеден кызга өткөн мурас. Экинчиси, бала бул келечек. Мындайча айтканда, ошол азыр эми бизге белгилүү 3 дин өзөгүн жоготуп алат да. Мындайча айтканда, өзөгүн кара күчтөргө алдырып ийет. Эми кара күчтөр деген асмандан түшүп же башка планетадан келген жок. Адамдын напсиси, нескара деген бул адамдын напсиси, эгоизм ээчип кетип, анан өзөгүн жоготуп алат да. Мындайча айтканда, өзөгүн ошол мындайча айтканда адамды адам кылып, адамды бир чоң деңгээлге чыгарып аткан өзөгүн кара күчтөр муну бийлик тапканга, байлык тапканга, күнүмдүк тиричилик кылганга, жанакы билерикке от жактырып, суу ташытып, отун жардырып ишке салып атпайбы? То есть ушундай чоң ыйык нерсени жөнөкөй эле тиричиликке колдонуп калат да, баркын билбей, бул эмне экенин билбей, ошол адамдын напсиси ушунча өсүп кетип, анан кийин адамдар ушундай чоң мурасты
жөнөкөй бир нерсеге кызмат кылдырып коет да. Адамдын өзүнө эле жанакы өзүнүн эң каалуу тилектериме, өзүмдүн эгоизмиме жумшап, анан кийин чоң илимдер ошол өзүнүн кызматын аткарбай калат. Анан Жаангер Эрмет чөл ээн талаада жалгыз калды деп атпайбы? Ошол жалгыз калып, аяка киши барбаган жерде жалгыз калып атат да. Анан ошол жерге көөгө өчкөндөр келип атат. Көөгө өчкөн. То есть бул Кудайдан маалыматы жоктор. Көөгө өчкөн деп айтылып атат, бирок көөгө мындай чечмелегенде көөгө өчкөн бул адам эле, бирок Кудай менен байланышы жок, касиеттерин ача элек билбеген нерселер менен алар жанакы ошол мындайча айтканда диндер Кудай жөнүндө кептерди эле куруп отуруп калат. Аябай көп кептерилер келди, анан кийин жандын баары кептерге толду деп атпайбы? Мындай жер жүзүнүн баары ошо кептерге толуп кетти да. Мындайча айтканда диндер жөн эле ошол Куран жөнүндө, Библия жөнүндө, Тора жөнүндө эле кептерди куруп калат. Адамдарды бул кептер өзгөртпөйт. Ошол эле бойдон калтырып, көөгө өчкөн бойдон эле калтырып, көөгө өчкөн бойдон эле калтырып, жанакы адамды өзгөртө турган, адамды өстүрө турган, адамды аарулай турган, аарыта турган илим жоголуп кетет дагы. Бул жөн эле көп кептер болуп, анан кийин ошончо диндерге ушунча адам кирет, анан кийин күн көрүнбөй калат деп атат, күн көрүнбөй калат. То есть адамдар ушунча кирет, эмне дегенде, эгер биз илимдин өзөгүн түшүнсөк, бул адам чанда бир адам кыйынчылык менен отуруп, ачылып, ошо Кудайды түшүнүп, Кудайдын бирлигин түшүнүп, Кудайга байланышка чыккан адам чанда эле болуп калат дагы. Көп адамдар жөн эле ошо Кудай жөнүндө ар кандай кептерди куруп эле бири-бирине айтып берип, бул жомок катары болуп калат да. Бир болгон нерсе, бирок адамдарды эч кандай өзгөртпөй калат. Кеп ошондо болуп атат. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө биз ушул күндө жашап атабыз. Бүгүнкү күндө диндердин өзөгү жоголуп, адамдар жөн ошо Куран жөнүндө, пайгамбар жөнүндө, Кудай жөнүндө кептерди куруп эле, мындай куру кептер болуп атат да. Анан кийин жанакы адамзат өзгөрбөй, ошол наоборот адамга айтып атат, ал жерге барган кишинин 2 пулуң болсо бирөөнү алып калат, ат тонуңду сыйрып алат депчи, баягы сени наоборот кыйнайт, ал жерден бар нерсеңди тартып алат деген нерселерди айтып атат да. То есть баарын бересиң, бирок эчтеке алып чыкпай жылаңач чыгасың деп атат да. Эми ошону туура түшүнүп туура калышыбыз керек. То есть мындайча айтканда диндердин заманы бүттү. Анан диндердин заманы бүткөндөн кийин ошол өзөгүн жараткан берген өзөктү кайра адамзатка алып чыгыш үчүн бул Манас менен эми Манас анан Кошойго жүктөлүп атат да. Кошой дагы кыргыздан пайгамбар Чалышолия деп сүрөттөлүп атат Кошой. Мындайча айтканда, Кошой ким дегенде, бул кыргыздын аң сезими. Ошо кыргыздын аң сезими кайра жараткан берген илимдин өзөгүн адамзатка таап, боштондукка чыгарып, жаңылап бериш керек да. Анан бул эми чоң окуя. Кошой ата барганда ошо ар кандай сыйкырлар, дубалар жасалган болот. Ошол дубалардын баарын чечип, ошол дубалардын алдын ала билип, аялы айтып берип, алдын ала көрүп, ошонун баарын жардам берип, анан кийин ошол билекти
куткарып чыгат да, мындайча айтканда. Анан кийин жанакы ошол пайгамбарлардын мурасын өткөзүп баратат. Мындайча айтканда, пайгамбарлар бул Кудайдын элчиси болгондон кийин пайгамбарлар арасында эч кандай талаш тартыш жок. Бул жерде айтып атканда биз көрдүк, ибрейлердин пайгамбарын айтып атат, арабтардын пайгамбарын, Кош ойду, Манасты, кыргыздын пайгамбарын айтып атат. Булар кызматкерлер, бир Кудайга кызмат кылган кызматкерлер. Булар бир өзөктүү адамзатка керектүү нерсени көтөрүп жүргөн улуу күчтөр да, мындайча айтканда. Анан кийин ошол эмне үчүн кыргызга жүктөлдү дегенде, бул кыргыздын аң сезими, биздин нарк, биздин салт толук ошол өзөктүү. Биз билсек да билбесек да, биз кыргыздар ошол өзөктү сактап келебиз да. Эң кызыгы, эгер башка элдер Кудай таалам берген илимдерден кандайдыр бир мыйзамдарды чыгарып, кандайдыр бир тартиптерди чыгарып, анан колдонуп келсе, биз кыргыздар мындай Кудай менен түз байланышып, өзүбүздүн салттарыбызда ошону сактап келебиз да. Мындай аябай берилип, намаз окуп же чиркөөгө барып сыйынып чокунбаган менен кыргыз күнүмдүк кылган тиричилигинде өзөк бар да. Кудай таалам салган биздин салттарыбыздан баарында өзөк бар. Ошол салттарды эми биз ревизия кылып, кайсы биздин салт, эмнеси эмне үчүн жасалган, бир кыла турган ишибиз бул ал салт же ырым Кудайдын жолунда кайсы кызматты кылат, ошонукини биз жөн эле ата бабадан калган салт дебей, түшүнүп, маңызын түшүнүп, колдонуп башташыбыз керек да. Ошондо биз күч кубатка ээ болобуз. Биринчиден керектүүсүн калтырабыз, кереги жогун тазалап, кереги жогун унутуп да калат, өзү эле унутуп да калат. Анткени кээ бир ата баба кылган нерселерди күч менен киргизген айтылып атат. Биякта эле ушул эмеде Манаста айтылат да, күч менен киргизген салттар бар. Анан кийин жанакы илимдер бузулуп кетип, өзөгү жоголуп кетип, бирок ырымын жасап калганбыз. Бирок көбүнчөсүн түшүнбөй жасайбыз да, баягы түпкүрүнө маанисин бербей, бирок автоматтык түрдө жасап келебиз. Ошолордун баарына биз ревизия беришибиз керек, ревизия кылышыбыз керек. Ошентип отуруп, Кош ой кайра ошол илимдин өзөгүн жандандырып чыгат. Мындайча айтканда, ошо билерикти куткарып чыгат. 12 жашар билерикти кырмыз шаа менен Нес каранын тузагынан чыгарат. Нес кара бул, айтып атпаймынбы, адам бул башка жерден келген эмес, адамда жашаган өзүнүн эгосы, адамзат ошол нафсинен, эгосунан айрылыш керек да, тазаланып, ошонун тузагынан чыгыш керек. Анан кийин ошол Кош ой атага берилген аманатта биздин ошол кыргыздын ырымдары кызмат кылат, сактайт, колдоп, жардам берет да ошол өзөктү кайра жандандырганга. Ушул жерде дагы айта кетчү нерсе, бул Жаангер кожо жана айтып атпайбы, ошол көптөгөн кептерди багып отурду. Ошол кептерди мындай ойлоп көрсөк, кептер бул көчкөндүн бир түрү. Мындай айтканда, көчкөн бул Кудай менен байланышы жок, Кудай жөнүндө түшүнүгү жок адам. Мындай адамдар бир динде жүрүп деле, чокунуп, сыйынып, намаз окуп деле байланышы жок болушу мүмкүн да. Мындайча айтканда, бул жерде эмне деп айтылып атат?
Көп киши барат, көп киши амал кылат, намаз окуйт, орозо кармайт, чүркөөгө барат, чокунат, бирок жан деле агарбайт, өзөгү агарбайт, аруланбайт, тазаланбайт, Кудай менен байланышка чыкпайт. Негизи пайгамбарлардын максаты бул ошол Кудайды таанып, өзүндөгү Кудайды көрүп, Кудай менен байланышып жашоо. Бирөөнүн жетегинде жүрүү эмес, ал азаттыкка чыгып, ошол сенин жаның, адамдын жаны башкарып, бияка келген кызматын аткарыш керек да. Ушул денеде турган жан 18 аалам менен байланышы бар да. Ошол 18 миң аалам менен байланыштан алып, адам жаңылбай жашап, кыла турган кызматын адамзаттын алдында, жер суунун алдында ошол кызматын кылыш керек да. Ошол кызматка чыккан адам, анан кийин биз айтсак болот, ошол Кудайды тааныган адам Кудайды көргөн. Пайгамбарларга эле берилди. Пайгамбарлар эле Кудай менен сүйлөштү. Анан мындан ары пайгамбарлар келбейт деген дагы калп да. Кудай бар болгондон кийин, адам бар болгондон кийин дайыма элчилер болот. Дайыма адамдарга илимдер түшүрүлүп турат. Кудай таала көкүрөбүздө болгондон кийин бизге дайыма илим берип, колун сунуп турат да. Бул пайгамбарлык күндө бар, күндө иштеп турат, күндө болуп турат. Анан пайгамбарлар ошо өзүнүн көргөнүн ар бир адамга көрсөткөнү келген да. То есть ар бир адамды пайгамбар кылганы келген. Азыр адамзат аң сезими өспөсө дагы, бирок мүмкүнчүлүгү ушунча бышып турат, ар бир адам пайгамбар болгонго даяр. Азыр интернет бар, телевидение бар, азыр жайнаган китептер бар. Адам өзү изденип, бирөөнү ичпей өзү изденип, ички дүйнөсүнө көңүл буруп, өзү ким экенин таанып, ошо Кудайга жол, ошо өзүмдүн ички дүйнөм аркылуу ачылат экенин түшүнгөндө, адам да ачылыш болот да. Ошол ачылыштын алдында адамзат турат. Ошол адамдар ачылганда чоң ак биримдик жаралат. Анан ак биримдик жаралганда, жанакындай Кудай таала каалаган, жараткан бир туугандык жашоо, Манас 500 жылга келип, ошону алып келет деп айтылып атат да, Манаста. Кудай бурса ошонун алдында биз турабыз. Анан бул видеолор ошо биринчиден, биринчи толкун болуп изденип жүргөн адамдар түшүнөт деп ойлойм. Ошол адамдар бири-бири менен кызматташууга өтүшү керек, жанакы Манастагыдай болуп, бири-бирин издеп, чоролор келип атпайбы, ошо бир такыр тааныбаган адамдар, илгери интернет жокто, ошол сезим туюм аркылуу ушул жерде ушундай адам жаралат деп, ушундай адам ачылат деп, ал адамды издеген жок, конечно, ал жараткандын илимин издеп, ошол сезим туюм аркылуу келип, ошол адамдарды таап, анан бир кызматташууга өтүп, анан адамзатка чоң өзгөрүү, бир чоң тепкичке көтөрүүгө чогуу аттанышат да. Чоң азат жана кичик азат бул адамзат өзүн изденип, өзүн таап, Кудай менен байланышты түзүү, чоң азат бул адамзатка кызмат кылып, адамзатты азаттыкка көтөрүү. Ошол жолдо азыр эң биринчи ошол жанакы Манас болуп бир адам башкаларга айтып, башкалар да адамдарды ачып, анан 40 чороону ачып, 40 чороо болсо ошол барган жерине, жеңген элин ошол жерге азаттык алып келип, ар бирин азаттыкка чыгарып, ушул илимди таратат да. Анан кийин ошонун алдында турабыз. Ошол адамдар эң биринчи ошол жарык алып келген, биринчи очередте өзү жарыкка толгон, андан кийин адамзатка жарык алып келген адамдарга арналган. Көп адам балким түшүнбөстүр, бирок түшүнгөн адам түшүнөт деп ойлойм да. Рахмат. Эгер менин видеом жакса, ошол лайк басып, подписка кылып, бөлүшүп коюңуздар суранам. Аман эсен, бактылуу өмүр сүрүңүздөр.